Убагында ушунча өзүнчө бир топ пайда болгон. Топтун ичине кирген убагында прокуратура, следствие, ГКНБ кирип алып туруп, ошо Атамбаев башына болуп туруп, өзүнүн тегерегиндеги кишилерге бир жаңы жагдай, жакшы жагдай ачылып, ошо бюджеттен ресурс, башка өлкөнүн ресурсуна кол салганга ачып алышкан. Ошол аркылуу ошол ишке ашсын дегенде кичине чындыкты айткан, өзүнүн ою бар, жалпы элке кайрылган үчүн ошондой болбосун, же болгон кишилерди эсине келтирип туруп, ошол аркылуу коомду коркутам деген жол менен Атамбаев 16-17 жылдарда ошондой катары менен саясаттарды жала жаап эле камай берген. Ошон Атамбаевдин жоопкерчилиги да каралып. Атамбаевдин жоопкерчилиги, анан мен айтып кетейин, ошондо узурпация болуп кетип туруп, анан узурпация Конституцияда конкретно статьясы бар. Узурпация үчүн жооп бериш керек. Бүгүнкү күндө ошо коомдун ошол аркылуу ошол топ болсо, ошол топту жоопко кайсы жол менен келтирсе болот деп туруп. Ошондой суроого ошол суроо менен бүгүнкү күндө президентке кайрылуу болот деп. Президентке кайрылып алып туруп, ошодо өкмөт комиссия ачып туруп, ошол топ кандай мыйзамдарды бузуп туруп ошол акыбал келди, экономикабызга кандай зыянчылык алып келди, канча акчаны примерно ушул топту чыгарып кетти деген комиссия аркылуу чечиш керек дагы. Анан үчүнчү саясий куугунтук Кыргызстанга эметип алып туруп, мунун баардыгы ой эмне болду эле, анан кандай жыйынтыкка келди, эмне үчүн бүгүнкү күндө эксперттердин айтышы боюнча бир 5-7 миллиардты ушу 7 жылдын ичинде чыгара алышты деген заключениялар бар. Ойда анын баардыгы через таможня, энергетика сектор болсо, просто бюджетти инвестиция аркылуу чыгарып алган жолдор менен ошол 7 миллиард ошоктон чыгып атат. Анын эмеси ошого 7 миллиард жанагы баардыгы саясий туткунга кабылгандардын аркасында болуп аткан иштердир. Да, ошол мунун артында баардыгы ошондо саясатчыларды коркутту, жалпы элди болсо алдады. Жалпы элди алдаганы ошондой, мынакей биз жакшы эле аракет кылып атабыз, ошондой иштеп атабыз, ушундай жасасак булар болсо элди бузуп, мындай туура эмес сөз сүйлөп атат деп ошондой активисттерди эметип ийди. Анан ошонун аркасынан жанагы бүгүнкү күндө ошо комиссия иштеп, комиссиянын жыйынтыгы менен ошо эметип атат, генеральный прокуратурага кайрылып туруп, ошо комиссиянын жыйынтыгы менен, ошондо бардык комиссия жыйынтыгында биз ойлойбуз, ошондо ошол топтун башында турган генеральный прокуратурада Жолдобаева, Сегизбаев, жанагындай Шопур, жанагындай Фарид Ниязовдордун бардыгын ошо мен айтам жоопко келтириш керек деп. Бул боюнча президентке, өкмөткө да кайрыласыздар. Да, мына резолюция менен кайрылып атабыз. Азыр бүгүнкү күндө резолюция принимать